УКМК тарабынан Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун жооптуу кызмат адамдарына карата коррупция фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Аталган кылмыш ишин козгоого республиканын башкы прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун ишмердигин комплекстүү текшерүүнүн материалдары негиз болгон. Натыйжада өнөр жайды модернизациялоону камсыз кылуу жана мамлекеттик үлүшү бар чарбалык коомдорду натыйжалуу башкаруу максатында 2021 жылдын аягында министрлер кабинети тарабынан Кыргыз индустрия ачык акционердик коому түзүлгөндүгү аныкталды. Аталган коомдун алдында коюлган милдеттерди ишке ашыруу максатында 2022-2024 жылдар аралыгында республиканын бюджетинен 2,3 миллиард сом бөлүнгөн. Бирок Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун айрым кызмат адамдары жеке кызыкчылыктарын көздөп, туунду компаниялар аркылуу бюджеттик каражаттарды ыйгарып алуу жана коротуу боюнча туруктуу коррупциялык схеманы түзүшкөн. Алсак 2022 жылдан 2024 жылга чейин Кыргыз индустрия ачык акционердик коому тарабынан 40тан ашык чыгашалуу ишканалар түзүлгөн жана каржыланган. Аларга бөлүнгөн финансылык салымдар кайтарылгыс болуп калган. Алгачкы тергөө иш-чараларынын жыйынтыгында Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун жетекчилиги мыйзамсыз баюу, өздөрүнө жана жакын туугандарына ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча жеке кызыкчылыгын көздөгөн деп айып тагылууда. Анткени компаниянын түзүмүндө жетекчилик кызматтардын негизсиз көп саны каралып, аларга эмгек акылары жогору болгон туугандары, достору жана жакын санаалаштары дайындалган. Жетекчилик жана аларга өзгөчө жакын кызматкерлер бир эле мезгилде Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун жана туунду компанияларда кызмат орундарын ээлеп, эмгек акы алышкандыгын белгилей кетүү керек. Мамлекеттик ресурстарды натыйжасыз башкаруунун, сарамжалсыз пайдалануунун натыйжасында аларды атайылап ысырап кылуу жана коомду өнүктүрүү стратегиясына декларативдик мамиле кылуу мамлекетке өзгөчө ири зыян келтирүүгө алып келген жана анын так өлчөмү белгиленет. Бүгүнкү күндө Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун мурдагы президенти жана вице-президенти кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Белгиленген мөөнөттө аларга айып тагылып, сот тарабынан баш коргоо чарасы каралат.